Бүгүн 26 апрелде брифинг учурунда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Бирок журналисттер министрдин сөзүндө карама-каршылыктар жокпу деп сурашты. Себеп дегенде буга чейин ал оорулардын коронавирустун уу коргошундун кайнатмасы менен дарылоого үндөгөн болчу. Мындан улам Бейшеналиев кайрадан уу коргошун темасына кайрылып, эч кандай бири-бирине каршы келбээрин белгилеп, ошол эле учурда аконит жана башка каражаттар менен дарылоодон баш тартпай турганын билдирди. Вакцинация и лечение – это разное. Эгерде журналисттер дарылоо менен эмдөөнүн айырмасын билишпесе, анда жөнөкөй элге кантип түшүндүрсө болорун элестетип көргүлө. Эмдөө бул алдын алуу, ал эми дарылоо деп ооруп калган адамды дарылоону айтат. Мунун баары бири-бирине карама-каршы келбейт, тескерисинче колдойт. Эгер вакцинация кылсак адамдар оорубайт. Биз аконит жана башка каражаттар менен дарылоодон баш тарткан жокпуз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда айтышкандай, Франция, Бельгия, Орусиянын айрым аймактарында аконит миңдеген жылдар бою колдонулуп келген. Бизде Кыргызстанда да байыртадан бери колдонулуп келет. Бүгүн саат 14:00 президент өзү аконит маселеси боюнча интервью берет. Ал эми мындан көп өтпөй эле президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек министр Бейшеналиевдин аконит боюнча президент маалымат жыйын өткөрөт деген сөзүн төгүндөп, президент бүгүн жыйын курбасын анын графигинде буга убакыт бөлүнгөн эместигин айтып, министрдин сөзүн жокко чыгарды. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 15 апрелде соц тармактардагы барактарында жергиликтүү дарыгерлер коронавирусту дарылоонун ыкмасын тапканын жарыялаган. Жана бул ыкманы коргошун же аконит менен дарылоо экени белгилүү болгон. Биздин доктурлар бир күн эң көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Бирок кийинчерээк Facebook Жапаровдун постторун жалган маалымат деп өчүргөнүн билдирген. Ал эми буга президенттин аппаратынын Жапаровдун уу коргошун тууралуу билдирүүлөрү тышкы кийлигишүүсү жок эле өчүрүлгөнүнө ишендиришкен. Ал эми эң кызыгы Жапаровдун коронавирус менен ооругандарды уу коргошу менен дарыласа болот деп айткандарын саламаттык сактоо министри өзү баш болуп колдоп кубаттаган. Ал тургай министр жыйын куруп, уу коргошунун зыяны жоктугун далилдөө үчүн түз эфирде кайнатманын тундурмасын ичкен. Жана аны менен катар медиктер уу коргошундун тундурмасын коронавирус менен жана башка илдеттер менен ооруган бейтаптарга берип жатышканын да билдирген. Бирок Садыр Жапаров жана башка министр Бейшеналиевдин өлкөнүн дарыгерлери коронавирусту эффективдүү дарылоонун жолун тапканын билдиргенден бери бул чөптүн тегерегинде талкуу кызуу жүрүп, чоң талкууга жем таштады. Ал тургай айрымдары министрдин отставкасын талап кылышууда. Белгилей кетчү жагдай, Кыргызстанда ковид жуктургандардын саны күндөн күнгө өсүп жатканы байкалууда. Айталы, бул боюнча бүгүн дагы вице-премьер-министр Артем Новиков эскертип, коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү алдын алуу иш-чараларын күчөтүүгө чакырды.